Биз уже ойлой тургандай эле болуп калдык кыргыз эли мына. Буга чейин канча ызы чуунун башынан өткөрдүк, канча революцияны өткөрдүк, канча балекеттин башыбыздан өткөрдүк. Бирок дагы эле ошондон сабак албаган адамдар бар да. Мына жакшы анализдеп ой жүгүткөн адам ошонун баарын билет. Тети мурунку көтөрүш чыккандан баштап карасаңар, ошол кездеги айтылган сын пикирлер дагы эле кайталанып келет. Анча мынча өзгөрөт болду да. Адилеттүүлүк болбой атат, жакшы саясат жүргүзбөй атасың, жакындарыңды бийликке коюп алдың, биздин укугубузду жеп койдуң, бүттү, ушул эле сыяктуу да, ушуну тегерегендей нерселер да. Мындай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, Усман ибн Аффан деген сахаба, пайгамбарыбыз бейишке барасың деген адам да. Бейишке барасың деген ачык айтып кеткен адамга дагы ыраазы болбой чыккан адамдар болгон. Ошондой жакшы саясатына дагы адам деген оңой менен ыраазы болбойт. Ошого каршы чыгып атып, акыры ошол кишинин өлүмү менен бүткөн да. Алла таала ыраазы болсун ошол киши. Ошентип сен өзүңдүн кызыкчылыгың ойлоп атасың, жакындарыңды бийликке коюп алдың деп, ошондой нерселер менен чагымчылдардын айынан ошентип ол кишинин кан төгүп койгон. Мына ушундай нерсе кайталанып келет. Азыр интернет булактарын эле карап көрсөң бүттү ошондой. Сен обадан гана президент мындай деп айткансың, сен айнып кеттиң, сен бузулдуң, сен кетишиң керек. Сен жеп алдың, сен убактың бүтүп калды, сен дагы мурункулардын кейипин кийип калдың деп ушундай эле сөздөр да. Баягы элгинин оозуна кирип калган сөздөр. Аны биз көптөгөн эл ошолорду угуп коюп, карап коюп отурабыз. Жок дегенде колубуздан эчтеке келбесе да ошол нерселерди укпашыбыз керек. Бирөөлөргө таратып, жайбашыбыз керек. Ошондой чагымчыларга жана комменттердин алдында жакшы сөздөрдү айтып, туура эместерин туура эмес деп айтып, кайтарып коюшубуз керек. Ал да колубуздан келбесе, жөн гана үйдө эчтеке аралашпай отуруп, Алла таала дуа кылып ана отурушубуз керек да. Ошо дуа кылганда да жалкоолонгондор бар да. Ошол мусулмандын эл үчүн, жер үчүн дуа кылып койбогондор бар да, эринип. Бирок саясаттан сүйлөгөн болсо, ушактан сүйлөгөн болсо, анын баарын тим эле 100% каткырат. Мунун баары тең адамдын өзүнө гана зыян келтирет. Аллах субхана таала бизге динди, акылды эмнеге берди? Адам баласы ойлонуп, ошо туура пайдаланыш үчүн берди. Эгерде биз өзүбүздүн нафсибизди ээрчип, Алла таалага баш ийбей, анын элчисине баш ийбей жүрө берген болсок, өзүбүзгө гана зыян. Мына көрүңүздөр, ушул маселе мына Куран сүннөттө мурунку алымдардын сөздөрүндө кандай баяндалган. Бул эми кыскача гана айтып атабыз. Анткени муну айта берсек, бул бир китеп өзүнчө эле жазылган. Көптөгөн маселелер бар. Бул эң негизги маселелердин ушул. Андан кийинки маселе, мисалы, адам баласы айтышы ыктымал да, мен мусулман башчыны ал деген апа бак эмес да, ал деле адам да, анан катаң кетирет да, анан мен эмне кыламын, анан отура беребизби деп ушинтип сурашы ыктымал да, туурабы? Алар жыргай берсинби депчи. Андай кылган учурда, ошондой болуп калган учурда, шарият ал жолду да көрсөтүп берген. Мисалы, мусулман башчысы бир ката иш кылды, же туура эмес иш кылды, же зулумдук кылды. Эмне кылабыз? Мусулман башчы ката кетирген болсо, аны элге жар салып, анын аркасына туруп алып, айыбын айтып, элге таратып, анан ошо кемчилигин ачык айкып чукуган болбойт. Мейли соцтармак болобу, газет, журнал аркылуу, китеп болобу, же аудио запись аркылуу болобу, интернет кайсындай минбарда хутба аркылуу болобу, мунун баары тең тыюу салынат. Эгерде ким насаат айтышкысы келген болсо, ошол кишинин алдына барып айтыш керек, президенттин алдына. Аркасынан эмес. Мейли жолугушу учурунда болобу, же атайын барып жолугабы, ошо алдына айтыш керек, же катты жөнөтүш керек. Же болсо айта турган адамдарга айта турган арызын айтып, ошолор жөнөтүп, анан ошентип жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш керек. Мына исламдын жолу ушул. Эгерде ал адамга көрүнгөн жерде эле ачык айкын айта берген болсок, биринчиден адамдын табияты ошондой, ал андай насаатты кабыл кылбайт. Баарыбызда деле ошондой нерсе бар. Мисалы, биз үй бүлө башчысыбыз, үйүбүздө анан аялыбыз, бала чакабыз бар. Анан адамбыз да, кээде үй бүлө башкарганда, аялыбызга мамиле кылганда, балдарыбызга мамиле кылганда кээде зулумдук кылып катага кетирип коебуз, туура эмес иштерди кылып коебуз. Анан өзүбүздүн эле ошо койнубузда жаткан аялыбыз биздин кемчилик каталарыбызды кошуна келсе бир жамандап, кайын журту келсе бир жамандап, төркүндөрүнө бир жамандай берсе, балдары чыгып алып, кошуларына атам мындай кылды, атам тигиндей кылды деп, же коноктун алдында, элдин алдында жамандап, кемчилигибизди чукуй берсе, ошо болгон кемчилигибизди эле айта берсе, ким жакшы көрөт ошону? Эч ким жакшы көрбөйт, туурабы? Эч ким кабыл албайт. Аны айтабыз. Өзүнчө эле айтпайсыңбы? Мындайды айтсаң деле угам да, жөн эле айтсаң чечип коет элем да муну. Эмнени тутасың деп, ошол бир эле кемчилиги үчүн жаныбыз чыгып кетет. Элестетип көрүңүздөр, мусулман башчысын, ушу мамлекет башкарып, күнү түнү иштеп, убактысын баарын бөлүп аткан адам, балким ушу үй бүлөсүнө деле ошондой убактыны бөлбөй калат. Анан ошону биз баягы үйдө отуруп алып, кухня дейбизби, же балекет дейбизби, үйгө отуруп алып, жамандай бердик, отуруп алып. Ар кайсы нерселерди кемчилигин чукуй бердик, чоң саясат жолу. Ким жакшы көрөт ошону? Эч ким жакшы көрбөйт. Аны кабыл алыш да кыйын да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху ушундай нерселерди өз жолуна коюп кеткен да. Анан мына хадисте айтып атат бара. Бул хадис мына Ибн Асимдин Ас-Сунна жана Имам Ахмаддын Муснад китебинде келет да.
Аяд ибн Гунум деген сахаба айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Ман арадан янсахали султанин би амрин фала юбдилах аланият. Ким дейді? Билік басшысына, жоса билік иесіне насаат айтқысы келген болса, аны ачық айтпасын деп жатады, ачық шығарбайсын. Валакин яхуд биядихи. Бирок ошол адамдын колунан алсын дейді. Мындайча айтканда жалгыз айтсын деп жатады. Фаляхулу бихи, өзүнчө болсун деп жатады. Файн кабила мин залик, анан ошондой өзүнчө кылып насаат айтсын дейт. Эгерде айткан насаатын кабыл кылган болсо, анда ошол талап кылган нерсе аткарды. Ва илля кана кад аддаллада алей. Эгерде кабыл кылбаса, ошол насаат айтып аткан адам өзүнүн мойнундагы милдетинен кутулду деп. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Анткени мына Муслимде келген хадисте айтып атпайбы пайгамбар ким ба жамандык көрсөгөн болсо, аны кайтарсын деп. Ошондой эле мына ал жамандык көрдү, мусулман башчыга ошол тараптан келген жамандыкты же туура эмести көрдү, анан ошону мойнуна милдет насаат айтыш керек болуп калды. Аны айтты өз жолу менен. Мына шариатта мусулман башчыга насаат айтуу менен жөнөкөй адамга насаат айтуунун айырмасы ушундай да. Мусулман башчыга жеке айтылат, өзүнчө айтылат, аркасынан сүйлөнбөйт. Же болбосо ошонун маңдайында айтылат да. Мына ошол биринчи нерсе. Экинчиси мына. Экинчи далил Саид ибн Жубайр деген бир киши бол, табиин киши болгон да, бул Ибн Аббастан талим алган. Ошол киши Ибн Аббаска келип айтып атат да. Мен өзүм ошо башчымды, мусулман башчысын жакшылыкка буйруп, ошого жакшылыкка чакырайм dedi. Ошондо ал киши айтып атат. Эгерде мен өлтүрүп коет деп корксоң, анда андай кылба деп атат да. Фа ин кунта вала бутта фаал, эгерде жок сөз кылышың керек деп ошого бет алган болсоң, фа фима байнака ва байнаху, анда өзүң менен ошо башчынын ортосунда болсун. Вала тагдаб имамак, эч качан өзүңдүн башчыңды ушактаба деп атат. Көрдүңбү? Насаат айткың келсе, өзүң менен анын ортосунда болсун дейт. Анын аркасынан ушак айтпагы. Саид ибн Мансурдун китебинде келген да. Андан кийинки үчүнчү далил пайгамбарыбыз Усама ибн Зайд деген сахабасы болгон да. Жана айтып кетпедимби, ошол ушундай чагымчылдардын айынан жана пайгамбарыбыз бейишке барат деген Усман разияллаху анхуну элдер каршы чыгып атып ошол заманда өлтүрүп коюшкан ошонун себебинен. Анан ошондо ызы чуу болуп турган кезде Усама деген кишиге сахаба болгон. Кээ бир адамдар келип айтат да, сен тиги Усманга барып сүйлөшүп, ага насаат айтпайсыңбы дейт да. Анан ошол киши мындай деп айтып атат да. Эмне мен силерге ошол насаат айтып, аны менен сүйлөшсөм эле силерге айтып туруп силерге кабар берип турушум керекпи деген да. Айтып атам деп. Инну калим фисир дейт. Мен аны менен сүйлөшөм, бирок да сыр кылып сүйлөшөм дейт. Дуна нафтаха баба ла акуну аввала ман. Ошол бир эшиктин эшигин ачкым келбейт, ошолордон биринчи алгачкы эшик ачкандардан болгум келбейт деген. Аны жана Ибн Хажар башка алымдар түшүнгөндө кайсы эшикти айтып атат дегенде, ошо фитна ызы чуу эшигин ачкысы келбейт деп атат. Усама анткени жана башчыга барып туруп ачык айкын анын айыбын айтып берген болсо, ошонун аркасынан элдер кошо дүрбөш ыктымал мусулман менен жөнөкөй баш ийип аткан адамдардын ортосунда сыйма меле кетет дагы, жаман көрүү башталат, жаман көрүү аркасынан көтөрүш башталат, анын аркасынан бийликти төңкөрүү, бийликте коргономду кан төгүү ызы чуунун баары башталып кетет. Мына ошол киши айтып атат, ошондой эшикти ачкым келбейт деп атат сахаба. Мен аны менен тиги сырдашып сүйлөшөм деп атат, эч кимге билдирбей. Башка риваятында касам ичип айтып атат, мен аны сыр кылып айтам экөөбүздүн ортосунда деп. Ошол сахаба айтып атат. Көрүңүзбү, эми бизде ушу сахабалардан өткөн, алардан жакшыраак насаат кылган мен бармын деп ким айта алат? Айта албайт. Мына ошол киши мына бизге ушундай нерселерди үйрөткүлү. Ошондуктан ким насаат айткысы келсе, жардамдашам, жулумдан кайтарам деген болсо, эшик ачык. Бирок да ошону туура жолун табыш керек да. Жанагынтип ошактап аркасынан сүйлөй берүү, бул деген балеге алып келет. Балким Абдуллах ибн Укайм деген табиин киши болгон, кээ бирөө сахаба деп окуйт, кээ бирөө табиин киши. Ошол киши айтат да, мындай деп: мен Усман разияллаху анхудан кийин, ошо Усмандан кийин эч бир халифанын өлүмүнө жардам бергим келбейт деген да. Анан жанында сурап аткан адамдар таң калып сурады: сиз эмне Усмандын өлүшүнө жардам бердиңиз беле дегенде, мен дейт да, кайсы бир адамдын кемчилигин, айыбын айта берүүнү өлүмүнө жардам берүү деп эсептейм деген да. Мына көрүңүздөр, мына ошентип ал айыбына кошулуп же ушакты таратып коюп же унчукпай коюп, мына себепчи болуп калбайлы. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде биз чыныгы жана башында айтканда чыныгы мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын элчим деген болсок, анда динибизге баш ийишибиз керек, пайгамбарыбызга чыныгы эришишибиз керек. Алла Таала айткандай: "Удхул фис-силми каффа" дейт. Ислам динине, сүннөткө толугу менен киргиле деп атат. Бизге дин бардык жашообузга керек. Ошонун бардык тарабынан биз дин менен жашашыбыз керек. Бир жеринен алып, бир жеринен таштап койбой. Ошондой эле бул мусулман башчыга баш ийүү маселеси да ошондой зарыл маселе. Жана ошондой эле кээ бир убакта мындай болот да, адамдар ката кылып атат, зулумдук кылып атат деп, жана бул маселе дагы мындай караш керек. Кээде мисалы адам ката зулумдук дей берет, бирок андай болбой да калышы ыктымал да. Өзүнүн жахилдиги менен же болсо
өзүнүн бир кызыкчылык үчүн менен туура ишти деле ката деп же зулумдук деп көрсөтүп коюшу ыктымал да, элди алдаш. Бул дагы туура эмес нерсе. Биринчиден ошол катабын жакшылап аныкташ керек аны. Ката саясат кылып атабы, туура эмес иш кылып атабы, зулумдукка буйруп, зулумдук кылып атабы, ошону бир тактап, аныктап, далили негизинде. Андан кийин ал такталгандан кийин ачык айкын болгондон кийин анан жанагындай жогоруда айтылган жол менен оңдоого аракет кылыш керек. Бул дагы негизги маселе. Кээ бир адамдар туура эмес деп алып өзүнө жакпай калса деле ката дей берет. Же өзүнүн кызыкчылыгы аткарылбай калса ката дей берип, ага каршы чыга берет да. Мунун баары тең эле адашууга алып бараткан жолдор. Мына ошого окшогон башты айланткан элди бүдөмүккө салган баардык маселеден кабарыбыз болуш керек жана абайлашыбыз керек. Жана өзүбүз дагы башка бир туугандарыбызды дагы сактаганга аракет кылышыбыз керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин, эли журтубузга тынччылык берсин, бийлик башчыларына туура жол, адилеттүүлүк Алла таала насип кылсын. Өзүбүздүн президентибизге дагы жанында жүргөн жардамчыларына ийгилик берип, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн саясат жүргүзгөн жакшы башчылардан кылсын. Жана ошондой эле эл журтубузга эки дүйнөнүн жакшылыгын Аллах субхана насип кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.